Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмеси 2017 жылдын май айынан тартып дилгир жаштар лидерин окутушкан. Бул курстун алкагында кичи долбоорлор жазылган. Учурда кичи долбоорлор Германия кызматташтыгы GIZ программасынын алкагында ишке ашырылууда. Талас районунун Арал айылындагы Касымкул Нанаев атындагы орто мектебинин 9-класснын окуучусу Урмат Насыкулов аталган долбоордон 6 ай билим алган. Окуунун жүрүшүндө лидерлик сапатка ээ болуу менен бирге долбоор жазганды үйрөнүп, өзү окуп билим алган мектебине пайдалуу иш жасаган. Урмат 35 000 сомдун тегерегинде колдон келет аттуу кичи долбоор жазган. Долбоор Германия кызматташтыгы GIZ программасынын алкагында ишке ашырылып, мектептеги балдар үчүн керектүү шаймандар, ал эми кыздар үчүн кийим тигүүчү машиналар алым келинген. Мектеп окуучусу болсо да жакшы иш жасагандыгы үчүн мектеп жааматы колдоп, атайын жыйынтыктоочу иш-чара уюштурушкан. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Азия Жеркыналиева жана Талас районунун акиминин орун басары Зина Байелиева жана башкалар катышып, жаштардын аракеттерин көрүшүп, өз пикирлерин билдиришти. Дилгир окутуу борборунан билим алган балдардын барысы негизи натыйжалуу болуп жатат деп айта алам. Анткени ошол жерде окугандар негизинен бир 70% булар жакшы долбоорлорду жазышып, каражаттарды утуп алып, мына бүгүн өзүңүздөр көргөндөй мектепке кандай пайда алып келип атат. Бул жерде мектепке көргөзмө гана катары эмес, эртеңки күнү балдардын талантын ача турган колдон келет деген долбоордун атын коюп, колдон келгенин кыздар дагы, балдар дагы жазай турган шарт түзүлүп атат. Мен ушу ыраазычылык билдирет элем Талас облустук жаштар кеңешиндеги лидер жигиттерге, кыздарга, себеп деген ушулардын демилгеси менен бүгүнкү күндө буюрса облустубуздун аймагында алгылыктуу жакшы көрүнүктүү иштер болуп жатат. Ал эми аталган мектептин окуучулары ар кандай сувенирлерди, сүрөттөрдү жана башка буюм-тайым тамак аштарды жасашкан. Көргөзмөгө коюлгандардын баары Урмат Насыкуловдун колдон келет кичи долбоорунун алкагында жасалган. Алты ай аралыгынын ичинде биз 6 ай лидерлик курсту окудук. 6 ай ичинде биз ошо лидерлик сапаттарды үйрөнүүгө жетиштик. Азыр бул эмени колдон келет аттуу долбоорду жазган себеби мектепке окуучуларды мектепке тартууда, бири-бирине коммуникация байланышта болуп, андан кийин долбоорду кантип жазып жетиштим. Мисалы, сабак окуп, сабактан кийин мектепте мисалы компьютерлер менен иштеп, ошол жактан өзүнүн кагаздар келген, ошол суроолорго жооп берип, анан уттук. Белгилей кетсек, Талас облустук жаштар кеңешинин мүчөлөрү жыл сайын жаш активисттер менен ар тараптуу коомго пайдалуу иштерди жүргүзүп келишет. Бул иретта дилгир окуу курсунун алкагында 26 бала билим алган. Алардын баары окуу курсунун аягында долбоор жазышкан. Натыйжада 11 кичи долбоор ишке ашырылып, жаштардын коомго тийгизген иш аракеттери байкалууда. 2018 жылдын сентябрь айынан 2019 жылдын февраль айына чейин дагы 29 бала окутууга кабыл алынган. Анын ичинен 26сы азыр ийгиликтүү бүтүү алдында туруп атат. Андан тышкары ошол жети тематиканын эң акыркысында жаштар теориядан багы практикага өтүп, социалдык долбоорлор жазышат. Анан ошо фонддун алкагында биз колдоого алабыз да. Эң чоң суммасы 42 000 сомго чейин жумшалчу. Бүгүнкү күндө ошол мынакей Нанаев Касымкул атындагы Арал орто мектебинен катышып аткан окуучулар жана мугалимдер алар колдон келет деген долбоорун жазышып, жалпы 30 000 айланасындагы социалдык долбоорду колдоого алышып, азыр мына ишке ашырышып атат азыр. Касымкул Нанаев атындагы орто мектебинин директору Сейил Жуматаева мектепте билим алып жаткан окуучуларыбыз активист окуучулар деп билдирди. Анткени кандай гана иш болбосун уюштуруу жагын колго алышып, мыкты маанайда өткөрүп беришет. Андан тышкарыда билим сапатынан да алда канча ийгиликтерди жаратып жатабыз деп кубанат. Убактысынын тагдырына, үй шартына, мектептеги түйшүгүнө кайыл болуп, ушул дилгир үчтөн окуп, бизге ушунчалык чоң нерсени тартып келгени бул биздин балдардын насиби деп ойлойм. Терең ыраазычылык билдирмекпиз. Бул иш аракеттин башталышы
Касымкул Нанаев атындагы орто мектеби 9-класстын окуучусу Урмат Насыкуловдун кечи долбоорунун алкагында кийим тигүүчү машина жана ар кандай шаймандарга ээ болушту. Ошондуктан мектеп жааматы Талас облустук жаштар кеңешинин мүчөлөрүнө терең ыраазычылыктарын билдиришет. Гүлжамал Багышбекова, Бакбердашыбеков, Таңкы Талас берүүсү үчүн.